боюнча ушу Доктурбек уулу Бекжандын ден соолугу боюнча айта кетмекчимин да. Себеби бул бала кенедейинен кичинекей төрөлгөн кезинде анча билинген эмес, төрөлгөн кезинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү болбогондугуна байланыштуу, үй бүлөсүнүн бир туугандарынын шартты болбогонуна байланыштуу убагында көргөзө алган эмес да. Мынакей бул дабысы өсүп, сөөгөсүп эме болгонун ата-энеси башка эмелер шарты жок болгондуктан өзлөрү квартирада жашап эметип жүргөнүнө байланыштуу аябай эле эме болгондо өсүп кеткен. Мунун азыр 27 жашта Бекжан. Азыркы убакта ушу ден соолугу уламдан улам эме кылып атат да. Мунун жүрөгү чоңоюп, бул если операция кылса, бул Кыргызстанда кыла турган болсо, жүрөгү выдержка бере албайт да. Көтөрө албайт мунун жүрөгү. Муга гарантия менен деген гана врачтар бериши мүмкүн. Анан эмели травматолог Жумабековго убагында көрсөтүшкөн, шарт болуп калды, бирок кабылдамасында кабылданбай калып, толук көрсөтүлбөй калган да. Ошол сураган сумманы таба албай байланыштуу өзлөрү квартирада жүрүп, мунун эжеси дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер, квартирада жүрүшөт, эч жерде иштешпейт, мындай убактылуу күнүмдүк жумуштарда иштеген. Азыр ушу 27 жашка келип, мына ачыгын айтканда 7-8 жылдык эмеси бар да, мунун убакыт бар экен да. Убакыты бар да. Мен ушуну айтпайын дедим эле, эме ата-энесинин көзүнчө, элдин көзүнчө өзүнө да айта албай жүргөнмүн да. Бирок айтканга туура келип атат да. Бул бала үйлөнгүсү, мына үйү бүттү, көпчүлүктүн колдоосу менен Кудай таламдан берген неме себепкер болуп адамдарды жиберип, ошол себепкер болуп ушул үйдүн бүтүшү мына бүттү, 2 күн болду. Мындан аркы немеси ушул Бекжандын ден соолугу боюнча болмок да. Майда чүйдөсү болуп атат, тиши көрсөтүлүп атат. Убактыбыздын жоктугуна байланыштуу бул жерде жүрүп калдык. Бишкекте атайын клиникада иштеген балдар бекер көрүп, дарылап, эме кылып, аягына чейин чыгарып беребиз деген. Бул жана кальцийдин жетишпегендери, витаминдин, иммунитеттин начардыгынан болгон. Кээде деген нерв болгондо көзү чанагынан чыгып кете туруп, ана колдору мындай болуп тырышып калат да, карышып калат. Алыптагы жүрөккө эме болот. Нагрузка мындай иштебейин деген күндө деле иштегенге туура кетет да. Бекжандын иштегени үчүн эле анан мындай соо киши деле иштей албайт да. Булар бул баягы мындай, кандай десем, булар чарчоо дегенди билбей эме кылып иштеп, жашоо деген ошого алып барып атпайбы, иштебесең ачка каласың дегендей. Анан ушул Бекжанга тилегеним ушул, буларда эл катары жашап, ата-энеси деле карып калды. Монтип деген ак жолдой үйгө кирип атышат. Дальше үйлөнүп мындай. Или эле эркек бардык эле адам деген мындай балалуу болсо мындай эл катары жашап, мындай үйлүү болуп, жанымда жолдошум болсо дейт. Ким эле максатты тилебейт, ошол максатына жетсе деген тилегим да. Бирок бул дагы мындай жакшы кардиологдор мененчи обследование кылыш керек деп ойлойм. Тиги травматолог менен дагы, ортопед менен дагы биринчи очередь жүрөгү да. Жүрөгү, зрениясы деген жүрөктүн ооруганына байланыштуу. Бунун зрениясычы караңгыда кеч киргенде вообще эле көрбөйт. Өзү дагы эме кылат, көзү көрбөй калат да, адашып калат. Ушул бир көчөдөн экинчи көчөгө жиберсең кечкисин адашып калат. Мына мен жанымда жүрүп эме кылып бардык нерсени билем да. Себеби деген слабый баягы биздин адамдын мотору жүрөк да. Жүрөктөн бардык нерсеге кетет, влиять этет. Колунун тырышканы, көзүнүн чанагынан чыгып кете турганы, кээде туруп деген азыр мына акыркы күндөрү пайда болуп атат, көзү маргайт этип, бир жак жагы, сол жак жагы. Кудай буюрса деген сүйлөшүлүп, эме кылып, ата-энеси менен кеңешип, эме кылып, анан кайрылат элем дагы бир жолучу ушу кыргыз элиме. Может, азыркы адамдар деген баягы телегей тегиз болгон эч ким деле жок, бирок жакшы мырза жигиттерибиз бар. Мындай себепкер боло турган азыр жакшы балдар, чыгаан балдар чыгып келатат кыргыз элин. Учуу курум эмес деген, илгертеден келген бул салт бири-бирин жолго таштабаган. Илгерки эмеден 16-кылымдан бери деген коконгандыгынан баштап эметилгенде таштабай келишкен да. Жакшы кырдаалдыктарда заман өзгөрдү. Бул жакшы жетишкендиктер, эжелерибиз бар, мигрантта жүргөн, алыста жүргөн мигрант байке энелерибиз бар. Мына ошолордун салымы менен үйлүү болуп, анан кийин кисем баягы мындайда үйлүү болуп, эме кылып, дачада жашаш керек да. Ушул Бекжан менин тилегим ошол эле да. Тилегим ушул, Кудайдан тиленет элем ушул Бекжан ушул эме кылып калса депчи.
эми катуу айтып алсам, Бекжан өзү деле айтышка бирок баары бир туура келет. Себеби жашырбаш керек, үстүдөн Кудай таалам көрүп турат. Кардиолог врач 7-8 жылдык өмүрү бар деген. Эми жалпы ошо элден кайрылып элем. Урматтуу кыргыз элим, ошо канча үйдө болом деп жүрсө керек, үй-бүлөсү менен ал тилегибизге буюрса жеттик максатыбызга, эжелерим, мигрант эжелерим, байкелерим, жанагы башка баардык ушу салым кошкон тайжем аркылуу да ушу көзөмөлдөп жетип отурабыз. Кышка чейин кирип, ошо андан тышкары ошо ден соолугум атат. Өзүм да ушу 27 жаштамын. Ошо андан ары эл катары дагы да жашоомду улантып, буюрса ошо ден соолугум жакшы болсо андан ары өзүмдүн жашоомду улантып, жана ошо байкелериме окшоп мен да иштеп салымымды кошот элем кыргыз элиме. Ден соолугумда бир сыра жакшы болсом ошо кыргыз элимден кайрылат элем. Алыста жүргөн мигрант жакшы байке эжелерим бар, ошо ден соолугумду бир аз көргөзүп жакшы болуп калсам, буюрса кыргыз элиме салымымды кошот элем. Саламатсыңарбы? Ден соолук болсун. Кыргызстан балама жардам берип койсолор. Жакшы болот деле. Ошол балам деле күтүп аткан. Ден соолугу жакшы болсо жылына колдоруп турушат. Врачтар жардам бербейт. Саламатсыздарбы агайын туугандар. Биздин бул жерде чогулуп жаткан себеби Бекжанга жардам иретинде чогулуп жатабыз. Бекжанга жардам берели деп аз да болсо анча-мынча элдин аманатын берели деп тапшырганбыз. Дагы да болсо ден соолугуна жетишпеген акчалар болсо жардам берет деген үмүттөбүз. Кудай буюрса элибиз берешен калк, жүрөктөрү таза кыргыз эл эмеспизби? Дагы да болсо Бекжандын ден соолугуна жардам берет деген үмүттөбүз. Кудай буюрса мына бул жерде 20 000 сом силердин аманатыңарга тапшырып жатабыз Бекжандын өзүнө. Бекжан ден соолугуң чың болуп, өмүрүң узун болсун. Буда чети дагы Кудай буюрса көп жардамдар болот, ден соолугуң чың болсун. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим. Бул кайрылууну жараган себеби бүгүн биз Бекжан Бүтөган үйүбүзгө зыярат кылганы келгенбиз. Ошо Бекжан үйүбүзгө салымыңызды кошуп кеткениңизди биз суранабыз. Бекжан ошо бизде болуп, элде болуп иштесем дейт, үйлөнсөм дейт, жайлансам дейт. Биз да бул уюмубуз Мекенчил жаштардын каардын кайрымы уюмубуздан бир аз болсо да кичине салымыбыз бар эле. Ошону алып келдик. Кыргыз элибизден баарыңыздарга суранабыз, кайдыга карабаңыздар. Сиздердин да ага инилериңиз бар, эже карындаштарыңыз бар. Бул нерсе баарыбызга салбазым мындай жашоону. Көп көзө көл болуп дейт, сиздердин дагы бир аз суранып кетмекпиз. Ошо Бекжандын өзүнүн картасы бар, алдына номерлер бар, видеонун алдына Бекжандын номерлери байланышы карталар бар. Кайдыгер карабаңыздар, сиздердин да балдарыңыз, уулдарыңыз бар. Сиздерден өтө суранып кетебиз. Кыргыз элинин өзү мээримдүү, ырайымдуу, боорке Бүтөгандарыбыз көп. Иншалла үмүттөбүз. Ошо Бекжан Бүтөганыбызга кичине да салымыңыздар кошуп кетебиз. Сиздерден дагы бир суранам. Баарыңыздарга жараткан Аллахым ден соолук берсин, иштеген ишиңиздер ийгилик болсун. Алла Тааладан эмне дуа, эмне максат кылсаңыздар, Аллахым кабыл кылсын. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кылган амалдарыңызга, иштеген ишиңиздерге Алла ыраазы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим.
Доктурбек уулу Бекжандын ден соолугу, өмүрү 6-7 жылдык өмүрү калгандыгына байланыштуу жалпы кыргыз элинен жардам сурайбыз. Диагнозу сколиоз, төрүлгөндөн бери коюлган диагнозу. Жалпы кыргыз элинен ушул Доктурбек уулу Бекжандын өмүрүн сактап калууга салууңуздарды суранып кетет элем.